ближайший склад надо искать. Июнь айында Jia Бизнес Ассоциациясы Wildberries интернет-магазини менен биргеликте иштешүү үчүн меморандумга кол коюшкан. Анда ишкерлердин өндүргөн продукцияларын онлайн түрдө сатууга жол ачылат. Ал үчүн офлайн форматында Wildberries боюнча сатууну баштоо темасында ишкерлер үчүн бир катар тренингтер башталган. Мындай окутуу Жалал Абад шаарындагы ишкерлер менен да өттү. Wildberries'e koşulgandan keyin işçiler online platformada özlerinin öndürgөн towарlарын сатканга, болбосо Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды ошол Россия мамлекетине, Белоруссия, Армения мамлекеттерине сатканга мүмкүнчүлүктөр болот да. Бул базардын эле бир онлайн форматы болуп эсептелет. Бул онлайн бир аянтча болуп эсептелет да. Ишкерлерди өнүктүрүү борборунун сатууларды баштоо курсу платформага жакында кошулган. Же сатууну жаңыдан баштоону пландап жаткандар үчүн атайын иштелип чыккан. Тренинг ишкерлерге ири электрондук соода аянтчаларынын биринде бизнести ийгиликтүү баштап, өнүктүрүп кетүү үчүн зарыл болгон баалуу билимдерди берүүнү көздөйт. Негизи келечекте пландарым бар. Швейный цех боюнча өзүм жеке продукт чыгаргым келет. Ошол продуктуну Wildberries аркылуу онлайн продажа чыгаргым келет. Ошондуктан бүгүнкү сабактарда өзүбүзгө пайдалуу керектүү маалыматтарды угуп кетип атабыз. Келечек негизи онлайн сатууда. Ошондуктан бизге ишкерлерге өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атышат. Окутуунун жүрүшүндө сайтка катталуу жана ишке киришүү, Wildberries менен кызматташуун учурдагы моделдери, товарларды маркалоо жана жөнөтүүгө даярдоо, сатуулардын, отчеттордун жана баланстын аналитикасы, жарнамалык илгерилетүүнүн түрлөрү жөнүндө маалыматтар кеңири берилди. Ал эми Jia'нын алдындагы ишкерлерди колдоо борбору да кайрылган жарандарга кеп кеңешин берүүдө. Бүгүнкү күндө Жалал Абад ишкерди колдоо борбору бул жерде 4 консультант иштеп жатабыз. Бизнес консультант, финансылык консультант, юридикалык консультант жана пиар консультациялар берилет. Ушул 4 багытта бизге ишкерлерге консультация беребиз. Бул жалпы 5 область боюнча 6 айдын жыйынтыгы менен 1000ден ашык консультациялар берилди. Аталган тренингке 20га жакын ишкерлер катышууда. Мындай окутуулар буга чейин Ош, Баткен облустарында болсо, эми Талас жергесинде өткөнү жатат. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.